Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Израиль Иранга ракеталык чабуул жасады. 19 апрелге караган түнү Израиль Иранга ракеталык чабуул жасаганын маалымат каражаттарына таянып, РИА Новости жазды. Маалыматтарга караганда жардыруу Исфахан аэропортуна жана Ирандын 8-аба күчтөрүнүн базасына жакын жерде болгон. Мындан улам Тегеран, Исфахан жана Шираз шаарларына каттамдар токтотулду. Ал эми Израиль бийлиги бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Эске салсак, 14 апрелге караган түнү Иран камикадзе дрондору менен Израилдин аймагына чабуул жасады. Бул жакында Израилдин Сириядагы Иран консулдугуна жасаган чабуулуна жооп экенин айткан. Чабуулдан кийин Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги Иран менен Израилдин ортосундагы чыр-чатактын курчушуна чоң кооптонуусун билдирген. Булак Супер Кежи. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара башчылары Гулистандан билдирүү жасашты. Тараптар чек ара коопсуздугун камсыз кылууда эки республиканын ортосундагы кызматташтыктын өнүктүрүүнүн динамикасын белгилешкен. Тажикстандын Гулистан шаарында 2022 жылдын 25 сентябрындагы номер 42 протоколду ишке ашыруу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын жумушчу топторунун жолугушуусу өттү. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Топтун курамына УКМКнын чек ара кызматынын директору Уларбек Шаршеев, Тажикстандын УКМКсынын чек ара аскерлеринин командачысы Раджабали Рахмонали, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджабой Ахмодзода, ошондой эле Баткен жана Согди облустарынын укук коргоо органдарынын жана чек ара аймактарынын жетекчилери кирди. Жолугушууда тараптар эки өлкөнүн чек ара аймактарындагы кырдаалды турукташтыруу боюнча номер 42 протоколдун аткарылышын, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын коргоо жаатындагы биргелешкен иш-чараларды координациялоо маселелерин талкуулашты деп айтылат маалыматта. Делегация өкүлдөрү соңку мезгилде жетишилген эки тараптуу диалогдун жогорку деңгээлин белгилешкен. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы конструктивдүү жана өз ара пайдалуу кызматташуу элдердин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарына жооп берерине, мамлекеттердин тынчтыгын, туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуунун негизги фактору болуп саналарына ишенерин билдиришти, деди чек ара кызматы. Жолугушууда чек ара коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы кызматташтыкты кеңейтүү зарылдыгы белгиленген. Булак Спутник Кежи. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду 1-даражадагы достук ордени менен сыйлады. Бул тууралуу казак президентинин басма сөз кызматы маалымдады. Салтанаттын жүрүшүндө Казакстандын башчысы Садыр Жапаровдун эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө кошкон зор салымын белгиледи. Кыргызстан биздин терең жана тарыхый тамырлар менен байланыштырган боордош өлкө. Кыргызстан биздин эң жакын жана ишенимдүү стратегиялык өнөктөшүбүз. Биздин өз ара пайдалуу мамилелерибиз эки элдин бир туугандык алакалары менен тыгыз байланышта. Мен сиздин бул маселедеги ролуңузду жогору баалайм, деди казак лидери. Токаев Кыргызстан Казакстан менен стратегиялык өнөктөштүктү жана альянсты кеңейтүүгө кызыктар экенин баса белгилеп, түбөлүк достук жана бузулбас бир туугандык эки элдин жаркын келечеги үчүн дагы чыңдаларын айтты. Көп тараптуу байланыштарды чыңдоодо салымдын көбү сизге таандык экени талашсыз. Өзгөчө урмат сыйып жана чын ыхластан ыраазы болуу менен 1-даражадагы достук орденин тапшырууну чечти. Бул сыйлык эки тараптуу мамилелердин активдешкенине салым кошот деп ишенем. Казакстан менен Кыргызстандын достугу түбөлүктүү болсун, деди Токаев. Өз кезегинде Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевка ыраазычылык билдирип, эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштыкты мындан ары тереңдетүү үчүн бардык күч-аракеттерин жумшоого даяр экенин билдирди. Беле кетсек, ушул тапта өлкө башчысы Садыр Жапаров Казакстанда эш сапар менен жүрөт. Маалымат үчүн, Казакстан Республикасынын достук ордени коомдогу өз ара ынтымакты сактоодогу үзүрлүү эмгеги, тынчтыкты, элдердин ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоодогу сиңирген эмгеги үчүн берилүүчү мамлекеттик жогорку сыйлык. Булак Супер Кежи.
Тышкы иштер министрлиги Оренбургда суу ташкынында жабыркаган кыргызстандыктар тууралуу маалымат берди. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Оренбург облусундагы суу каптоодон жабыр тарткан кыргызстандыктар катталбаганын билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик Орусиядагы элчилик менен чогуу аталган аймакта жашаган кыргыз диаспоралары менен байланышып, кырдаалга байкоо салууда. 18 апрелге карата элчиликке Кыргызстандын жарандарынын жабыркаганы боюнча маалымат түшкөн жок. Ал эми Орусиянын жарандыгын алган этникалык кыргыздардын үйүн суу каптаганы тууралуу маалымат расталды деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 18 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Айбек Маткеримов Оренбург облусунда жашаган кыргыздар жардам сурап жатканын билдирген. Булак Супер KG. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушунга алайм, ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге алгыла болсун. Мен да айдын кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Орусияда 76 жаштагы окумуштуу мамлекетке чыккынчылык деген айып менен 7 жылга соттолду. Орусияга гиперылдамдык системалары боюнча илимий изилдөө ишканасынын мурдагы башкы директору, техника илимдердин доктору 76 жаштагы Александр Куранов мамлекетке чыккынчылык деген айыптын негизинде 7 жылга эркинен ажыратылды. Санкт-Петербург шаардык сотунун 18 апрелдеги өкүмүнө ылайык жаза мөөнөтүн ал катаал тартиптеги абакта өтөп 100 000 рубль айып пул төлөөгө милдеттүү болот. Куранов 2021 жылдын август айында кармалган жалпыга маалымдоо каражаттары ал илимий иштеп чыгуулар тууралуу мамлекеттик купуя сыр камтылган маалыматты чет өлкөлүк жаранга өткөрүп берген деп айыпталып жатканын жазып чыгышкан. Куранов 120 илимий иштин автору. Ал аэрокосмостук ишканаларда эмгектенген окумуштуулардын ишин координациялоочу. Ал эл аралык форумдарга катышчу жана бир нече жыл аэродинамикадагы термохимиялык жана плазмалык процесстер деген темада Орусия АКШ эл аралык симфозиумдарын уюштуруп келген. Соңку жылдары Орусияда бир нече илим пост жана мамлекеттик кызматкер чыккынчылык айыпталып, купуя сыр материалдарды чет өлкөлөргө өткөрүп берген деп жоопко тартылды. Булак Азаттык.